Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул жаш спортчуларга, жаш мушкерлерге ушул Турдалы агайыбыздан бир жакшы бир сабак иретинде бир сизден тажрыйба алсак да, мындай сиз бизге ушул басып өткөн жолуңузду, ушул бокс тармагында деги эле спорт жаатында жакшы бир кеңештерди айтып берсеңиз биздин көрсөтүүбүздөчү. Анан агай биздин алгачкы ушул сурообуз биздин көрсөтүүбүздүн мыйзамы болуп калган. Сиз эми таанымал болсоңуз дагы сизди албетте Кыргызстан боюнча тааныйт, бирок өзүңүз тууралуу кайсыл жерде төрөлүп өскөнсүз, кайсыл жерде окугансыз, кайсыл жерде спортко кадам таштагансыз, бир аз өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Мен саламатсыздарбы урматтуу бокс күйөрмандары, жаш спортчулар, машыктыруучулар, деги эле боксту сүйгөн инсандар. Мына биз 1956 жылы Өзгөн районуна караштуу Кызыл Сеңир айылында жарык дүйнөгө келгем. Ошол мезгилде 1962 жылы Кызыл Сеңир орто мектебинде 1 класстан тарбия алдым. 2 класстан баштап мен мынау аэропорттун ар жагында 18 партсез деген айыл бар. Ал айыл мына бүгүнкү күндө Мөнөк айылы болуп калды. Ошол Мөнөк айылында 7 жыл, башкача айтканда 8 классты ошол жерден өткөрдүм. 8 классты бүткөндөн кийин 2 жыл Кара Суу шаарында Кычан Жакып атындагы мектеп интернатында 2 жыл окудум. 10 классты бүткөндөн кийин Бишкек шаарына мындай жол ачылып, ал мезгилде Фрунзе шаары болчу. Фрунзе шаарына окууга жөнөп кеттим. Тагдыр ушундай экен, биз Фрунзе шаарында 1973 жылы окууга тапшырып өтпөй калып, биринчи жанагы кадамында. Андан кийинки жылы жана машыгууларды, мыкты машыгууларды өткөрүп дегендей, мелдештерге катышып дегендей, ушул спорттун түрү боксту тандап алып, 1974 жылы бокс боюнча Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт институтуна окууга өттүм. 1974-1978 жылдары ошол институттан тарбия алып, институтту аяктап, Кудайга шүгүр студент мезгилибизде 4 жыл окусак, анда 4 жыл окуу болчу. 4 жыл окуу аралыгында спорт менен биз эмнегедир ал мезгилде бир күндө 2 жолу машыкчубуз. Эртең менен саат жанагы 7:30 чейин 7,5 саат даярданып, душка түшүп, тамак аш ичип, саат 8ден баштап биринчи лекцияга, парага отуруп калышыбыз керек болчу. Күндө ошондой бизде жанагы программа ошондой болчу. Только базар күнү эс алчубуз. Анда мен деген спорттун бүт баардык түрлөрүнөн жаштар машыкчу. Бир күндө алар дагы 2 жолу машыкчу. Себеби чоң спорт, чоң өзүнө талапты коет, чоң спорт, чоң жанагы машыгууларды өзүнөн талап кылат. Ошого байланыштуу биз да ошол жанагы программада иштеп жүрдүк. Бирок мыктылары ар бир мезгилде тандалып алынат. Ошол мезгилде дагы мыктылар тандалып алынып, анан алга спорттон бийиктер багындырып кетишти. Фрунзеге окууга тапшырдым деп калбадыңызбы башында? Алгач кайсы окууга тапшырдыңыз эле сиз? Алгач спорт тармагына да? Да, ушул эле спорт тармагы болчу. Бирок футбол боюнча, спорттун түрү футбол боюнча тапшыргам. Мына биз азыр Ош шаарында Борбордук футбол аянтчасында стадиондо турабыз. Мына ушул футбол аянтчасы, спорт стадиону мен үчүн дагы өтө мындай ыйык жерлердин бириси болуп эсептелинет. Бирок футболдон мен окууга өтпөй калдым. Себеби дегенде футболдон тапшырган инсандарды кийин тренер болуп иштегенде, машыктыруучу болуп иштегенде анализ кылып карап көрсөм, сенин боюңдун бийиктиги керек экен, салмак керек экен, сенин жана физикалык даярдыгың керек экен. Ошолордун баары комплекстте каралып, анан сенин тактикалык, техникалык оюндагы эрежелериң керек экен. Ошонтуан көрсө, алар окууга өтөт экен. Сиз алга чейин ойнойт белеңиз футбол? Да, мектеп курганда көп ойночубуз. Жана райондук, областтык спартакиадалар болот эмес, мектеп окуучулар арасында. Ошол спартакиадаларга катышып келдик. Жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтүп келдик. Бирок ал чоң спорт үчүн аздык кылат экен. Мен бул суроону берген себеби агай, мисалы, сиз эмнеге ошол түз эле бокска тапшырган жоксуз же футболго көбүрөөк кызыга белеңиз? Кандай эле бокска өмүрүңүздү арнадыңыз да? Бизде билесизби, ал мезгилде Ош шаарында бокс болчу, Кызыл Кыя, Таш көмүр,
түштүк жергесинде Жалал Абад шаарларында гана бокс болчу. Ошол жерде машыктыруучулар иштөөчү. Анан жаштар ошол бокс залдарына барып машыкчу. А мен да бул Ошто чоңойгон жокмун да. Мен Айылда чоңойдум. Ошого байланыштуу мен үчүн ал жерлерге барып машыгуу мүмкүн эмес эле. Мүмкүн эмес экен. Ал мезгил үчүн. Анан 10 классы бүткөндөн кийин жанагы биринчи менин каалоом иш жүзүнө ашпай калгандан кийин ошол мезгилден баштап эле мен кайрадан спорттун түрү болгон бокс тандап алдым. Ошолго тапшырдыңыз. Тапшырдым. Бир күн бокс машыгам, мисалы үчүн биринчи, үчүнчү, бешинчи күндөрү бокс менен, экинчи, төртүнчү, алтынчы күндөрү футбол менен машыгып калдым. Бишкекте жана стеколный айнек заводу бар Бишкекте. Бычканын ар жагында. Ошол заводдун командасы болчу. Ошол заводдун командасына барып, машыктыруучу менен сүйлөшүп, жаш болсом дагы ошол аракеттерди жасадым. Бирок карап көрсөм, мына кышка чейин машыктык, кышка чейин машыкканды карап көрсөм, ал үчүн спортчуга жакшы тамак аш керек экен, жакшы режим сакташ керек экен, шарт түзүлүш керек экен. А мен караң, бир күнү футбол, бир күн эртеси бокс. Кайрадан футбол, кайрадан бокс. Организм уже кыйналат, организм чыдай албай калды. Анан олтуруп алып өзүм как бы отчет бердим, өзүм талапты койдум, өзүм келечекке максатты койдум. Турдалы суроону бердим. Сен футболдон болсоң ушунча көп адам ойнойт. Ал жерден чыгышың кыйын. Тем более өзүң боюң кичинекей, салмагың аз. А бокстан болсоң, бул жеке таймаштын түрлөрү. Бокстан салмагына карап ойнойт. Өзүң тең эмес. Эмне үчүн сен өзүң салмагыңда ушундай өзгөчөлөрдөн кыйын болуп чыга албайсың. Ошол аракетти жасап, анан боксту улантып кеттим. Көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштадык. Эми сиз менен мындай кадр сыртында сүйлөшүп калганда айттыңыз да, ушул жерде 80-жылдардан бери эмгектенип атам депчи. Бул жер сиздин үйүңүздө эле болуп калса керек. Үйүңүздө жүргөндөн көбүрөөк убактыңыз бул жакта өтсө керек. Да, 1980-жыл мен армиядан келдим. Биринчи жолу ушул бокс залын босогосун аттап кирдим. Ошол мезгилде, ал мезгилде жаш жигит, биринчи жолу машыктыруучулук жанагы өнөр боюнча өз ишин улоо максатында ишке орноштум. Жаман эмес. Бул жерге келгенде мен көрдүм, залдын ичинде билесизби? Толтур адам болчу. Бир 4-5 машыктыруучу иштейт. Анын балдары чекеден караба СССР спорттун шеберлери. Спорт шеберчилигине талапкер. Мына ошондой мыкты инсандар ушул жерден чыккан. Анан биз көп балдарды карасак, көбү милиция органында, милиция тармагында иштеп, милициянын полковниктери болуп калышты. Мына өткөн суббота күнү, ишемби күнү биз милициялардын күнүнө карата, Кыргыз Республикасында милициянын күнүнө карата милициянын полковниги Толкун Шоноевдун жакын элесинен алган биринчи эл аралык мелдешти баштадык. Ошол мелдеш ишемби күнү ийгиликтүү аяктады. Ушул мелдешке катышкан мушкелерибиз жакшы иликтерди жаратты. Эми биз өткөнүн негизги максаты эмне? Өткөнүн негизги максаты ушул инсандарыбыз, спортчуларыбыз, мушкелерибиз көмүскөдө калып кетпесин, унутта калып кетпесин. Өзүнүн көзү өтсө дагы артында аткарган эмгеги калсын. Артында калган балдары, кыздары, туугандары, ата энелери эстеп, кыргыз эли эстеп, ушундай келечек муунга да үлгү катары ушул мелдештерди өткөрүп келип атабыз. Агай, ушул эми өзүңүзгө кайтсак да, башка бүт эскерип өттүңүз. Өзүңүз тууралуу айтсаңыз да, машыктыруучу менен спортчунун айырмасы эмнеде? Мисалы, машыктыруучунун түйшүгү кандай, спортчунун кандай? Спортчу болуп турганда ийгиликке жеткенде кандай сезимдер болот? Анан окуучуңуз ийгиликке жеткенде кандай сезимдер болот? Ушулар тууралуу айтсаңыз. Эми машыктыруучу болбосо, спортчу болуп жага албайт. Ал спортто жогорку көрсөтүштөрдү көрсөтө албайт. Же чоң мелдештерде чемпион болуу өтө кыйын. Мүмкүнчүлүк жок дейм. Себеп ошол спортчуну тарбиялаш керек. Бул өтө көп түйшүктүү иш. Мисалга, анын физикалык даярдыгы бар.
спортчунун техникалык даярдыгы болуш керек, тактикалык даярдыгы болуш керек, жана функционалдык даярдыгы болуш керек. Спортчунун бул эле даярдыктары болуп калбастан ал шумгуп ушул боксту алсак, бокска шумгуп терең кирип кетиш керек. Анын жеген ичкен тамагы да ушул спорттун түрү болуш керек. Уктаса уктусунда түш көргөн да ушул болуш керек. Мен ойлойм да. Ошондо жанагы спортчу өзүнүн маштыруусу менен биргеликте иштеп, алдыга койгон ой максаттары бир жерден чыгат. Келечекте мен чемпион болом, мен сөзсүз түрдө Кыргызстандын, Азиянын, дүйнөнүн чемпиону болом деп чоң максаттарды коет да, көкүрөккө. Мына ошол максаттар дагы иш жүзүнө ашат деп ойлойм да. Мен жогоруда да суроо бердим. Ошо окуучуңуз ийгилик жаратканда кандай болосуз? Конечно, сезим өтө ушундай нерсе, кээде ыйлаган күндөр да болот. Бул ыйлаган күндөр сүйүнүчтүн белгиси. Кээде ыйлаган күндөр болот, бул ыйлаган күйүттүн белгиси. Себеп тарбиялаган окуучуң сенин көз карашың боюнча ал ошол таймашууну уткандай сезилет. Бирок жеңиш келбей калат. Мына ошондо бир окуучуң, эки окуучуң, балким андан кийинки үчүнчү окуучуңда да ошондой болуп калат. Мына ошол күйүттүн ыйы деп мен эсептейм. Андайлар маштыруучулардын ичинде көп болот. Эмгеги текке кеткендей болот да. Текке кеткендей болот да, ал туура бааланбай калган болуп калат. Сенин тарбиялаган окуучуң ошол чоң мелдеште биринчи орунду элеп, мелдеште өзүнүн атаандаштарын баарын багындырып, мелдештен алтын медалын көкүрөккө тагып, дипломун алып, баалуу белектерин алганда, ал сезим окуучуңда дагы, маштыруучу катары сенде дагы ушунчалык жогору болот. Башкача сезим. Башкача сезим. Конечно, бул спорт ушундай иш экен. Канчалык бийиктерди багындырсаң, окуучуң менен биргеликте, андан дагы бийиктер бар да. Себеби сен эгерде республикада биринчи орунду элесе, андан кийин Азиянын биринчилиги турат. Азиянын чемпионаты турат. Да, андан кийин дүйнөнүн чемпионаты турат. Андан кийин олимпиадалык оюндар турат. Мына бүгүнкү күндө мен ушунчалык сыймыктануу менен айткым келет. Биздин Оштун боксу акыркы мезгилде өтө тез темпте алга жылууда. Кыргызстан боюнча деп айткым келет. Себеп мынабу Кыргызстандын биринчилиги сентябрь айында Бишкек шаарында чемпионаты чоң балдардын арасында Бишкек шаарында өткөрүлдү. Мына ушул чемпионаттан биздин чоң балдардын арасындагы мушкелдерибизден 2 балабыз биринчи орунду эледи. 2 балабыз экинчи орунду эледи. 4 балабыз үчүнчү орунду элеп келишти. Бул Оштун боксу үчүн өтө чоң ийгилик деп биз эсептейбиз. Буга чейинки ийгиликтерге караганда мындай өзгөчөлүк болуп турду. Да, салыштырмалуу алга жылуу болду. Сиз ушул спорт жаатына келгенден тартып эмне таптыңыз өзүңүз үчүн? Акыркы суроолордун бири да бул. Да, бул суроо жакшы суроо, өтө жакшы суроо. Спорт мен айтар элем. Эми өкүнүп калышыңыз мүмкүн да, мен башка тармакка барсам болот экен депчи. Атам айткан, мугалимдер айткан эмне деп, биздин жакшы макалыбыз бар. Дарак бир жерден көгөрөт деп. Мына ошол мезгилде мен кичинекей мезгилде атам бизге куйчу да кулагыбызга. Балам, сен да силер да чоңойгондо ушу бир жерге ишке киресиңер. Ошол жерде ошо ишиңерди жакшы алып кеткиле. Жакшы сапаттуу иштеп, эл менен жакшы мамиледе болуп, ошол ишти майын чыгара иштегиле деп кулакка куйганда, кийин мектепте окудук, институттарда окудук. Айлана чөйрөдө жакшы адамдар өзүнүн насаатын айтып атты. Мына ушул баары топтолуп келип, мына сиздин айткан сурооңузга жооп катары кетип атат да. Мына ушул жерге 1980-жылы мен ишке келген болсом, мына бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде эмгектенип келем да. Бүгүнкү күнгө чейин жаштар менен иштеп келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин жогоруда айткандай жаш маштыруучуларга өзүбүздүн насааттарыбызды айтып келебиз. Бул жөн эле эл келет, көрөт, боксту көрөт, кетет. Бул боксту өткөрүүдө чоң түйшүк бар да. Ошого чейинки түйшүк, түмөн чейинки түйшүктөр көп да. Аны уюштура бил. Ошол мелдешке катыша турган балдарды, командаларды чакыра бил. Мисалы үчүн жогоруда өткөргөн мелдешке бир эле бизден эмес, Өзбекстандан да келди. Алар менен байланышты түзө бил. Ошолорду чакыра бил. Чакыргандан кийин жөн эле чакырып тим болбойсуң да. Жатаканасы бар алардын. Камсыз кыла бил. Тамак ашы бар, камсыз кыла бил. Өзүңдүн командаң Жалал Абад областынан келди, Баткен областынан келди. Аларды жайгаштыра бил.
туура жакшы меймандос катары күтө бил. И мелдештин жана жүрүшүндөгү кагаз иштери бар, түйшүктүү. Ошол кагаз иштерин туура аткара бил. Жогорку деңгээлде аткара бил. Анан ал жерде жеребьевка деген нерсе болот. Өзүнүн системасы да бул иште. Ошолорду жана жогоруда сиз айтып атпайсызбы? Түшүнө бербейт деп. Ошону мисалы үчүн биз баштыруучулардын баарын жаныбызга коюп алабыз дагы. Айтабыз. Бир салмакта мисалы үчүн 57 килограммда 13 бала болуп калды. Мына 13 баланы кантип эмесин чыгарыш керек? Ким менен иштейт? Бул да өзүнчө чоң нерсени талап кылат, билимди талап кылат. Мисалы үчүн жанагы 48 килограмм дейли. 8 бала катышып калды. А 8 бала катышканда кантип чыгарыш керек аны? Кантип анан барып финал чыгат, биринчи орун чыгат. Ошол нерселердин баарысын биз жаштарга үйрөтөбүз, айтабыз. Алар да сурашат, мээри кандай болот, сурашат, көрсөтөбүз. Анан биргеликте жана иш жүзүндө алар көрүп турушат. Мен ойлойм, анан ошол нерседе көп нерсени өздөрүнө кабыл алат. Шакирт, канча шакирт тарбияладыңыз? Ушул акыркы суроо деп атам, кайра берип атам да. Шакирттер Кыскача жооп берсеңиз, канча шакирт өзүңүз мындай эсептей аласызбы? Шакирттер көп. Мисалы үчүн мен Орчундун жерлерин айткым келет. Мына кече жакында эле бир шакиртибиз келип кетти. Өзбек Республикасынын Фергана шаарында Миңбаев Бакчар балабыз. Ага Фергана областынын ага маштуучу болуп эмгектенип келет. Анын тарбиялаган окуучусу мисалы үчүн 2004 жылы Афина, Греция мамлекетинде өткөрүлгөн олимпиадалык оюндарда 3-чү орунду ээлеген. Эки окуучусу мына кече жакында эле чогуу жүрдүк. Эки окуучусу жаштар арасында, өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиону болду. Шакиртимдин окуучулары. Анан мына кече дагы окуучуларын алып келип, ошо бирөөсү биринчи орунду ээлеп кетти. Жакшы оюн көрсөтүп. Жана бир шакиртим мына Россия мамлекетинде иштеп жүрүшөт. Россия мамлекетинин бизден Новосибирск деген шаары бар. Москва деген шаарлар бар. Мына ошол жактарда иштеп жүрүшөт. Атын атап өткүм келсе, мисалы үчүн Нургазы Амиракулов. Ал билсеңер керек, бокстан чоңойду, ушул колдон тарбия алды. Бирок бүгүнкү күндө ал жана бой бес правил деп коет. Эрежесиз эр мушташ, эр уруш. Мына ошол спорттун түрү боюнча Москвада, Санкт-Петербургда, Новосибирскийде өзүнүн спорт залдарын ачып, и биздин Ош шаарында да өзүнүн спорт залын ачып, ушул спорт залдарда бир топ миңдеген жаштар тарбия алып келишет. Ошол окуучумдун колунан дагы. Алима Мирзахит деген балам бар. Мына ушул балам дагы Челябинск шаарында бокстан маштыруучу болуп эмгектенип келатат. Көп жана бул жерде эми Ошто өзүбүздө эми сиз эми ийгилик жараткандарын айтып атасыз да. Ийгилик жараткан. Эсебин билбесеңиз керек. Көп. Агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин көрсөтүүбүзгө убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн насаатыңызды айтып, ушунча келип көрсөтүүгө катышып бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздө мен ойлойм, спортчулар гана эмес, бүт кыргыз эли, кыргыз жаштары ушу аябай бир жакшы бир насааттарды, кеңештерди алды деп ойлойм. Албетте агай, биз сизди мындан кийин дагы көрсөтүүлөргө чакыра бермекчибиз, эгер сиз макул болсоңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча. Рахмат.